3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчылар тандалууда. 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыгынын координатору Союзбек Надырбеков, Таалай Бердиев жана Билим берүү жана Илим министрлигинин баш кадиси Кыргызстандын түштүк аймагындагы университеттерде билим алып жаткан студенттер менен жолугушуу өткөрүп чыкты. Иш-чарада күз айында болуучу 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү тартиби, өзгөчөлүктөрү, жаңылыктары боюнча ой бөлүшүштү. Ошондой эле студенттерди 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ыктыярчы болуп, мындай жогорку деңгээлде өтүүчү иш-чараларда ар тараптан жардам көрсөтүп, кызматташууга чакырышты. Жолугушуу жүрүшүндө ыктыярчылардын кабыл алуудагы негизги талаптар жөнүндө маалымат берилди. Студенттердин көпчүлүгү ыктыярчы катары кызмат кылууга кызыктар экендигин айтышты. Эске сала кетсек, 2012 жылы өткөн 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчы жаштар Кырчын жайлоосундагы тазалыкты көзөмөлдөп, чет элден келген конокторго тейлөө көргөзгөн. Быйыл өткөрүлүүчү көчмөндөр оюндарына да көптөгөн ыктыярчы жаштар 12 февралдан 12 мартка чейин кабыл алынат. Жалпысынан бизде 630 ыктыярчы кабыл алынат. Анан биз азыр ошол үгүттөө иштерин гана жүргүзүп атабыз. 15 мартта каттоо токтогондон кийин билинет. Азырынча 2000ден ашуун уже ыктыярчылар катталып атат. Бирок биз ошол өзүбүздүн критерийлерге карап аларды тандап алабыз. Бул критерийлер 18 жаштан жогору болуу керек. Анан тил билүү керек. Биринчи кезекте англис тилин билүү керек болуп атат. Бизде анткени бул дүйнөлүк чоң масштабтагы долбоор болгондуктан бизде ошол талап ошондой болуп жатат.